Дабагердин бүгүнкү чыгарылышында сиздерден келген суроолордун негизинде геморрой оорусу туурасында маалымат бермекчибиз. Геморрой тууралуу сөз кылганда көпчүлүгү ыңгайсызданышат, бирок бул оору менен көпчүлүгү жабыр тартышат. Аталган оору туурасында толук маалымат алуу үчүн биз проктология бөлүмүнө кайрылганбыз. Бул аркабызда турган мобильный госпиталь Өзбекстан Республикасы тарабынан биздин Кыргызстанга гуманитардык жардам катары берилди. Бул декабрь айында бир айдын ичинде коюп беришти. Бул мобильный госпиталь 174 койка бар ичинде, 58 палата болот. Ар бир палатада 3 койкадан бар, 3 киши жатат. Ичинде барлык шарттары каралган. Душ, ванна, санузелы. Госпиталдын ачылышы 29 декабрда ачылышы болду. Мобилдик корпус бул госпиталь COVID-19 оорусуна арналып курулган госпиталь. Бирок Кудайга шүгүр, азыркы убакта Кыргызстанда ковид биртөө эле азайып калды. Ковид оорулардын бүт баарысын республиканын инфекциялык ооруканасы кабыл алып атат. Ошондуктан бул мобилдик госпиталь азырынча бош. Бизде улуттук госпиталда проктология бөлүмү бар. Бул республика боюнча жалгыз күндүр түндүр тез жардам, ошондой эле пландуу ооруларды дарылай турган жалгыз бөлүм. Биздин өзүбүздүн бөлүмү жайгашкан корпус республикадагы эң алгачкы курулган корпустардын бири десек болот. Ал 1927 жылы курулган. Көп жылдардан бери капиталдык ремонт болгон эмес. Ошол себептен республика, ошо биздин проктология бөлүмү жайлашкан корпусту капиталдык ремонт жасаш үчүн бизге башка бөлүм көчүүгө туура келди. Анан бул мобилдик госпиталь бош тургандыктан биз проктология бөлүмү ушул мобилдик госпиталда дарылоону улантып жатабыз. Отделениябыз менен толугу менен келип, ушул бөлүмгө келип, азыр ошол эле күндүр түндүр тез жардам көрсөтүлүүчү ооруларды, ошондой эле пландуу түрдө келген оорулардын бүт баарысын кабыл алганга шарт түзүлдү. Проктолог кандай ооруларды айыктырат? Эми проктология бөлүмү бул жанагы эле геморрой оорусу менен оорубайт. Геморрой оорусу менен ооругандарды дарылабайт. Себеби бул жоон ичеги, түз ичеги, көчүктүн тегерегиндеги чаат, чычаң, ошол жактын оорулардын бүт баарысы карайт. Мындайча айтканда бир 30-40 оорунун тегерегинде оорулар бар. Ошонун бүт баарысы проктология бөлүмүнө карайт, биз ошолорго жардам беребиз. Геморрой оорусу түз ичегидеги геморроидтик кан тамырларды сезгентип, кеңейтип, кийинчерээк түйүндөрдү пайда кылуучу оору. Геморрой эми дүйнөдө бул геморрой деген өтө эле көп тараган оору. Ачыгын айтканда мындайча 10 адамдын бир 4-5-өүндө бул көтөнчүк оорусунун кайсы бир түрү бар. Көпчүлүк убакта башталган, жаңы башталганда биринчи, экинчи стадиясы деп коет. Ошол убактарда көпчүлүк убакта адамдар көрүнгөндөн уягышат, өздөрү баланча мындай дарылантыр, түгүнчө тигиндей дарылантыр деп орусча айтканда самолечение менен дарыланышат. Анан көпчүлүк убакта ошол эле геморрой оорусу кабылдай баштаганда, токтобой канага баштаганда, түйрүлүп сыртка чоң жарага барганда чыгып калган убакта анан айла жок болуп, анан кийин бизге келишет. Бул геморрой деген бул латын сөзүнөн геморрагия, бул кровотечение деген сөздөн башталганда, себеби көтөнчүктүн былжыр чели ушунчалык назик болот. Адам деген чоң жара күнүгө кылууга тийиш. Ошол себептен жана былжыр челдер түйрүлүп, кан тамырлар кеңейип, былжыр челдер түйрүлүп сыртка чыга баштайт дагы. Анан кийин жана заң чыгып атканда жарылып, канага баштайт. Ошо геморрагия деген сөздөн келип чыккан термин геморрой деген оору.
бул оору менен жаштар да ооруйт, карылар да ооруйт, өзгөчө мына эмгек курагындагылардын ооругандары көп. Мисалы 3-чү балдар клиникасында балдар үчүн атайын проктология бөлүмү бар. Биз болсо 16 жаштан жогоркулардан баштап биз кабыл алабыз. Ичегинин иштөө кызматынын бузулушу, төрөт, бир орунда көпкө олтуруп иштөө геморрой дартынын пайда болуусуна алып келет. Геморройдун пайда болушунун эң алгачкы себеби бул ич каткан, ошондой эле ич өткөн. Экөө бирдей геморройду пайда кылат да, андан тышкары айтып коет малоподвижный образ жизни. Көп кыймылдабай, көп отуруп, азыркы заманда илим техниканын, компьютердин өнүккөн заманында көпчүлүк иштердин бүт баарысы компьютердин негизинде бүтүп калган. Азыркы убактагы ковид оорусуна байланыштырганда деле мектеп окуучулары, жогорку окуу жайларынын студенттеринин бүт баарысы компьютерде отурушуп, онлайн даярданыша баштады да. Анан кийин азыркы замандын дабыр жетишкендиги телефондор. Жаш балдардын көпчүлүгү эле телефон менен отурушат. Тигини кылбайсыңбы, муну кылбайсыңбы деп ата-энеси урушса, туалетке кирип отуруп алат, мен туалеттемин деп телефондорун чукуп отурушат, туурабы? Мунун бүт баарысы дагы бир кошумча себеп болуп кетти да, ушу көтөнчүк оорулардын көбөйүшүнө бул дагы бир өзгөчө бир себеп болуп кетти. Геморройдук түйүндүн түшүшү, көтөн чучуктун кычышуусу, ачышуусу, кандын агуусу геморрой оорусунан кабар берет. Геморрой оорусу ички жана тышкы болуп бөлүнөт, но көпчүлүк убакта бул мындайча айтканда 80-85% ички геморрой, бир 15-20% тышкы геморрой. Эң биринчи алгачкы, конечно, ички геморрой башталат. Анан тышкысы кошулганда буну аралаш геморрой деп коебуз, комбинированный. Ички тышкысы кошо чыккан убакта уже аралаш геморрой деп коебуз. Сергек жашоо, дайыма кыймыл аракетте болуу түрдүү ичеги ооруларынын жана геморрой дартынын алдын алат. Кантсе дагы активный образ жизни өткөзүш керек да. Мисалы биздин илгерки жалаң ат үстүндө чоңойгон кыргыз элинде мындай оорулар анда-санда эле кездешпесе жок болчу да. Азыркылардын жашоо тиричилиги, жашоосу такыр башка нукка өтүп калды. Анан кийин тамактануубуз. Туура эмес тамактангандан жанагы ич каткан пайда болот. Ич каткан учурда ачуу, таттуу тамактардан алыс болуу керек. Адам салмагына жараша суу ичип, ундан жасалган шириндик жана нан азыктарынан тыйылуу зарыл. Ич каткан адам ичти бошотуш үчүн көбүрөөк отурууга туура келет, көбүрөөк ыйынууга туура келет. Ошол себептен жанагы оорулар пайда болот. Ич каткан, ич өткөндү көпчүлүк убакта биз өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен, тамактанганыбыз менен эле жакшынакай профилактика кылсак болот. Жашылча жемишти көп кошуп жеш керек. Суюктукту атайын ар бир адамга эсептелген чени бар. Ошо чени менен ичиш керек. Жалаң эле эт, камыр тамакты жей берсек албетте ич катат. Анан эң башкысы бул жерде адамдын өзүнүн аң сезими. Менин качан чоң жара кылгым келет деген принцип менен жашабаш керек. Адам өзүн настраивать этиш керек. Ар бир адам күнүгө бир жолу чоң жарага барып туруу бул адамдын физиологиясы. Анан көпчүлүк убакта ич каттырып коебуз, анан туура эмес тамактанабыз, ошол себептен пайда болот. Дагы бир айтып кете турган нерсе, бул биздин эзелтен бери мусулмандарда келаткан дараталуу. Дараталуунун ушунчалык жакшы өзгөчөлүгү бар. Бул дагы ошо түзүчө көтөнчүк оорулардын жакшынакай профилактика кыла турган нерселердин бири да. Адамдагы чучаңдын жаракатка кабылуусу айрыкча жаш балдарда көп кездешет. Тери чычаң эт түтүкчөсү болот. Бул мындайча айтканда туаса оору, бул баягы чычаң адам түйүлдүк пайда болуп өсө баштаганда бул чычаңдын кээ бир убакта эттери тартылып ичин көзсө кирет да, ошол жерде кичине көзөнөкчөлөр калат.
Анан кандайдыр бир суук отургандын себебинен же болбосо жалпы үшүп калгандын себебинен бага түтүкчөнүн ичиндеги жыйылган немелердин бүт баарысы өзүнчө бир кабылдай баштайт дагы, ириңдеп жанагы тешикчеден ириң чыга баштайт. Мындайча айтканда жалпы проктологиялык оорулардын арасында бул оору где-то 2% ошол чычаң эт тери тешиги түзөт да. Андан тышкары чычаңдын сынуусу, чычаң омурткасынын чыгып калышы. Бул азыркы убакта көпчүлүктөр мынакей кыш келди, баарысы ишемби жекшемби күндөрү тоого чыгышып чана тебишип атат. Анан жанагы баллон тепкендин көпчүлүгү ошо баллон тепкенден тапкан пайда. Же болбосо тайгаланып жыгылып көчөгүнө отуруп калганда чычаң сөөгү чыгып кетет, же болбосо чычаң сөөгү сынып калат. Бул ооруларда көпчүлүгү бизге келишет, бул ооруларда биз жашайбыз. Кышында тайгак жолдо эки колду чөнтөккө салуу туура эмес. Анткени жыгылган учурда кол менен жерди таянып калууга ыңгайсыздыкты жаратат. Кыш келгенде муз, кар, жылгаяк тебебиз да. Анан албетте көчөдө барат дагы, үйдөн корого чыкканда дагы ошол муздан тайып канча адамдар ушу жаракат алып бизге келет да. Ошо кыш келгенде өзгөчө ошол көчөдөгү жаракат алуу, короодогу жаракат алуу тайып кетип муздун азабынан адамдардын саны көбөйөт. Ошол адам жыгылганда тайып баратып биринчи кантип не кылат? Биринчи ошол башын уруп албайын деп колун тосот да. Ошол колун тоскондо ошол колдун бул жерде лучевой анан эки сөөк бар. Ошол экөөнүн бириккен жеринен сынып кетет да. Бул өзгөчө 50ден ашкан аялдардыкы, эркектердики бир 60-дан 70-ден ашкандар сынат. Анткени бул сөөктөр өтө морт болот, кальций кетип, сөөк морт болуп, анан ушундай жыгылганда сынып кетет. Жаш балдардыкы, жаштардыкы да сынат, бирок мындай сейрек сынат да. Эгер колу сынбай калса, жамбашы менен тийсе, анда жамбашка бириккен кашка жилик деп коебуз, же сан жилик деп, ошол сан жиликтин башынан сынып кетет да. Мына бул жерден караганда мына кол сынганда бул жерден сынат, бул сөөктөн. Кышка жиликтин башы мына мындайынан сынат, же болбосо мындай болуп сынып кетет да. Мына ушул нерседен биз өтө этият болуш керек. Өзгөчө ушу кыш мезгилинде ушул эки нерсе оорулуп сынгандар. Үчүнчүсү бул кол сөөктүн, окорто жиликтин башы да бул жерден дагы көп сынат, кары адамдардыкы, жашы келип калган адамдардыкы. Ушул үч нерседен этият болуш керек. Проктолог дарыгерлер кышында суукка урунуп калуудан сак болууну эскертишет. Анткени өткүр парапроктит деп коет. Бул көчүк көтөнчүктүн тегерегиндеги эттин ириңдүү сезгениши. Бул суук оорусу. Жаштар көпчүлүгү сыз жерге отура калат, муздак жерге отура калат. Анан дагы бир себеп өзгөчө. Буттан өткөн суук. Үстүңүздө ишик болсо да бутуңуз жылыбаса, бул жаман нерсе. Бутуңузда чокой болсо, үстүңүздө куртка менен катуу суукту көтөрүп жүрө бересиз, туурабы? Ошо буттан өткөн суук. Ошонун негизинде көтөнчүктүн тегерегиндеги бездер шишийт дагы, ириңдеп, убагында бизге келишсе туура жардам беребиз. Бизде радикалдуу ошо ириңдеп кеткен, кабылдап кеткен жерди радикалдуу жаруу деген методикабыз бар. Бул жалаң ушу биздин проктология бөлүмүндө колдонот. Биз ошол жарылган жерде ириң түтүкчөсү пайда кылбай турган кылып туруп жарабыз. Эми жалпы мен хирург дегендердин бул мындай ириңдүү жаратты билүүгө тийиш. Мисалы проктолог эмес хирургдарга айыл жергесинде, район жергесинде, область жергесинде проктологдор жок. Алардын милдети ириңдеп келгенде биринчи тез жардамды көрсөтүү. Ириңди сөзсүз жок түрдө жарып, ириңин чыгарыш керек да. Жана биздикиндей радикалдуу жаруу ыкмасын алар билишпейт.
Ошондуктан жанагындай жөнөкөй жаруу методу менен жарылган өткүр сезгениш бул кийин экинчи ооруну пайда кылат. Бул көчүктүн ириңдүү түтүкчөсү деп коет. Ал жарат, бүтпөйт. Кичине аягатта кайра ириң толуп, кайра жарылып чыга берет да. Ал оорулар өтө көп. Мисалы өткүр сезгениш бир жылда бизде 1800-1900 киши дарыланат. Мындайча айтканда баардыгы жалаң хирургиялык жол менен дарылануу үчүн бизге түшүшөт да. Ошол 1800-1900 оорулуунун ичинде жана көчүктүн этинин ириңдеп сезгенишин 550-600 жакын оорулуу, жалаң ошондой оорулар түзөт. Анан жанагы райондордо, айыл жергесинде, областтарда жөнөкөй жарылуу методикасы менен жана ириң түтүкчөсү пайда болгон ооруларды булар мындайча айтканда ошо 1800-1900 оорунун ичинде бир 300-400 ооруну ошолор түзөт. Өз алдынча дарыларды колдонбоңуз. Бул аракетиңиз оорунун күчөп кетүүсүнө алып келет. Эми баягы элибиздин менталитети ушул экен, көпчүлүк убакта ушундай оору менен ооруп калыптыр деп айтат экен деп коркобуз, уялабыз. Өзгөчө биздин менталитет менен аял кишилер ооруп калса көпчүлүк убакта барып эркектерге кантип көрсөтөт элем деп мындай туура эмес акыбалда болуп калган убактар болот. Анан кийин азыркы аптекалар республикада ушунчалык көп. Ошол эле биздин көтөнчүк ооруларына арналган бир 40-50 свечанын түрү, бир 30-40 майздын түрлөрү сатылып атат. Анан ошонун бүт баарысы ар бир ооруга өзүнчө жазылыш керек да. Анан булар ошо көтөнчүк ооруп, ал геморройбу, ал свишпи, ал көчүктүн жаракатыбы, же полипиби. Бул жерде айтып атпайбынбы 30тан ашык оору бар депчи. Көрүнбөй эле көтөнчүк ооруп калса эле бул геморрой деп эсептешет да, анан аптекага барат, геморройго свечаңар барбы депчи. Ошол эле геморройго айтып атам, канча свечанын түрү сатылып атат. Ал кандай түрү, кандай болуп кабылдап атат. Ар бир свеча өзүнүн кабылдаган түрүнө жараша. Аптекада эмне? Дарысы өтсө болду. Мынакей геморройдуку, бул геморройдуку тиги деп туруп сата беришет. Бул майс геморройдуку, бул майс геморройдуку деп сата беришет. Анан кийин туура эмес дарыланышат. Көпчүлүк убакта биздин эл бизге хирургиялык дарыланууга өтүшүп кеткен убагында келишет да. Эгерде ошол эле геморрой жаңы башталганда эч кандай уялбай эле республикада ушундай проктология бөлүмү бар. Биз күндүр-түндүр кабыл алабыз деп атабыз. Келсе бизде дежурный врач оорусун көрүп, операцияга жеткирбеш үчүн эмне аракеттерди кылыш керек, кандай свечаларды, кандай майздарды туура колдонуш керек, ошонун бүт баарысын оорулууга туура түшүндүрмөк. Өзгөчө биздин айымдар баягы бул жерин көрсөтүп кыйналбасын деп, мынакей биз мындан 4 жыл мурда 2 аял врач алганбыз. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн дагы мынакей жайдан баштап 2 аял врач иштеп атат. Ошон үчүн эч кандай үрүкпөй эле, эч кандай коркпой эле түз эле келип проктология бөлүмүнө дарыгерлерден жардам алып кетишсе болот. Дени сак улут күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.